Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун иниси прокуратура кызматкери Улукбек Өмүрзаков кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. УКМКнын маалыматына ылайык, Ош облустук прокуратурасынын кызматкери Улукбек Өмүрзаков облус аймагындагы көмүр кенин рейдерлик жол менен басып алууну уюштурушу мүмкүн деген факты боюнча кармалган. Ага Канназар Ыдырысовдун кайрылуусу себеп болгон. Ыдырысов Садыр Жапаровдун 3 ноябрдагы Ошто эл менен жолугушуусунда Өмүрзаковдор акчалуу кишилерден үлүш алып турганын айтып, бул маселени чечүүнү суранган. Баштапкы иликтөөлөрдө Мухаммед Умар спорттук клубунун кызматкерлери кирген адамдар тобу 2020-жылдын январында жол чырак жоопкерчилиги чектелген коомунун көмүр казган карьерине кирип барып, ишкананын өкүлдөрүн ал жерден чыгарып коюшканы, атайын техниканы басып алып, мыйзамсыз кен казганы, анда салык жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөбөй 82 миллион сомдон ашык суммадагы көмүр казып иштеткени аныкталганы да айтылган. Кийин бул ишке катышы бар деп дагы 3 адам кармалган. Андан соң Улукбек Өмүрзаков басма сөз жыйынын куруп, өзүнө айтылып жаткан дооматтарды четке каккан. Учурда тергөө жүрүп жатканы айтылат. Эске салсак, 6 ноябрда УКМК Улукбек Өмүрзаков суракка чакыртылганын, анын үстүнөн иликтөө жүрүп жатканын билдирген. Экс-министр Каныбек Исаков 2 тараптуу пневмониядан каза болду. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. 51 жаштагы Каныбек Исаков акыркы жылдары кант диабети менен жабыркап келген. Анын өлүмүнө ошол оорусу себеп болгону айтылууда. Ал 1969-жылы 4-июнда Ош облусунун Ноокат районундагы Жаңы Ноокат айылында туулган. Эмгек жолун Белөрүк колхозунда жумушчу болуудан баштаган. Каныбек Исаков 1993-97 жылдары Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филология факультетинде мугалим болуп иштеп, 1995-жылы Нур гезитинин башкы редактору болгон. 1997-98 жылдарда Ош мунун кыргыз филологиясы факультетинин деканынын орун басары, 98-жылы ректордун тарбия иштери боюнча жардамчысы, 2000-2005 жылдары коомдук тарбия иштер боюнча проректор, 2005-2006 жылдарда мамлекеттик тил боюнча проректор болуп иштеген. 2006-2011 жылдарда Ош мамлекеттик гуманитардык институтунун ректору болсо, 2011-2019 жылдары Ош мунун ректору кызматын аркалаган. 2019 жылдын 11 сентябрынан 2020 жылдын 14 октябрына чейин билим берүү жана илим министрлигин жетектеген. Исаков 2011 жылы докторлук диссертациясын жактаган, филология илимдеринин доктору, профессор. Көп сандаган монографиялардын, илимий иштердин жана публицистикалык макалалардын автору. Маркумдун артында 1 уул, 3 кыз калды. ТТ медианын эмгек жамааты маркумдун дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтышты. Bir сутка ичинде COVID-19 илдетин дагы 527 адам жуктуруп алды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Жаңы учурлардын аймактар боюнча саны: Бишкекте 108, Ошто 51, Чүй облусунда 97, Ош облусунда 36, Талас облусунда 15, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 59, Жалал Абад облусунда 105 жана Баткен облусунда 49. 18 марттан бери жалпы жуктуруп алгандардын саны 64887ге жетти. Анын ичинен бүгүн 518, жалпы 55824 бейтап айыгып чыкты. Каза болгондордун саны 1193. Учурда стационарда дарыланууда 3322, амбулатордук дарыланууда 3874 адам жатат.
Покажи кабинет, Муза, кабинет покажи, кабинет. Глава следственного управления КМВ Крымской Республики. Siz bir an önce kurtarsanız. Да?